Саламатсыздарбы? Жүзүн көрсөтпөй жолук салыңындарга көз карашыңыздар кандай дейт. Алхамдулилла, бизде ушундай бир туугандарыбыз пайда болду. Буга биз шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Бул Аллах Тааланын өкүмү. Ооба, биздин нафсибиз каалабайт. Ооба, бул деңгээлге жетиш үчүн ал адам канча менет кылды, канча ыймандуу кылды. Жүзүнү көрсөтпөй жаап алгандар, булар албетте ыймандуулар. Бирок урматтуу тууган, ушулардын ыймандуулугуну, ушулардын машалла динини жабынып алып туруп, бузуклук кылгандар дагы жок эмес. Бузуклук кылгандар жок эмес. Эми ошо бузукларды көрүп алып туруп сиз ойлобоң, бул дагы ошондой эле болсо керек. Жок. Биз муъмин мусулман ар дайым жакшы ниет кылабыз, жакшы жака бура беребиз урматтан. Качан ошондой болуп колго түшө турган болсо, анда ачык айтабыз аларгачы. Бул Аллах Тааланын Курандагы өкүмү урматтуу тууган. Эми айтышыңыз мүмкүн. Я Алла. Аял заты гана Алла Таала өкүм берген. Аял заты узун кийинип, жабынып жүрсүн деген. Качан көчөгө чыкканда, качан базарга барганда, качан чоочун эркекке аралашканда. Үйдө калагандай жүрө берет мактан, ошол көчөгө чыкканда гана бетиге парда таап чыгат. Бул ыймандуулуктун жеткен деңгээли. Эми адамдар ооба да сын тагы беребиз да, бизчи ошону жаап алып туруп анан бузук иш кылган, ошону жаап алып туруп анан сасыган, ошого жаап ичиде ар кимди караган, айланып кетейин. Бирөөдүн кемчилигин издегенден көрө өзүбүздүн кемчиликтерди оңдоп албайлыбы, жаап албайлыбы? Сүйлөй турган болсок, сынай турган болсок, толтура урматтаган. Мен деле сүйлөп аткан, менде канча кемчилик бар, суроо берип аткан сизде канча кемчилик бар. Ошондон ушундай эжелерибиз болсо, ушундай карындаштар болсо, биз аларды не кылабыз? Ардактап сыйлашыбыз керек. Аларга толук шарты керек болсо түзүп берип туруп, алардын укугуну дагы керек болсо коргоп беришибиз керек. Көчөдө адамдар ананы кара чүмкөн алып туруп, бул бизден эмес, ооба ананы сасып кеткен болуш керек деп эле угузуп сүйлөй бербестен, ага урматтаган ыза бербеңиз. Мусулман деген ким? Тилиден дагы, колудан дагы эч ким зыян көрбөсө ошол не кылган? Мусулман дейт. Ошондон тилибиз менен анын жүрөгүн оорутпайлы. Ал ага канчалык деңгээлде жетти урматтуу тууган. Мына ошондон машалла биздин карындаштар, биздин эжелер ошондой жабынып жүрсө кандай рахат. Мына ошондуктан бул шариаттын өкүмү, биздин көз караш ага карабайт. Мына көз карашы мындай экен, мунун көз жок урматтуу. Сиз Куран, хадиске караңыз. Аллах азамын. Аялдын, мусулман аялдын урматтуу тууган, мына ал бети, мына ушундай төгөрөгү, колу мына ал жерден. Билектен бул жагы. Анан эмнеден? Кызыл ашыктан ал жагы. Намазда эмне кылган? Ачык турса, намазы бузулбайт. Намаз бузул. Бул жерде ачык болуш керек, намазда гана. Намазда гана урматтуу тууган. Ушуну көпчүлүк айтат да, бети, колу, буту авырат эмес. Каякта бул намазда, көчөдө аны кармап алып, суктанып, шилекен куюлтуп отура бер деген эч жерде жок. Бардыгыбыздын кыздарыбыз, эжелерибиз ушул деңгээлге жетсе, анда биз эркектер көкүрөк кагат элек. Мына биздин кыздар мынандай, биздин эжелер мынандай, биздикилер мынандай, ушундай кымбат, булар барды кымбат денесини жабып жүрөт дейт элек. Мурда дагы айтканмын, азыр дагы айтам, аял заты кооздугуну, сулуулугуну жалпы эркекке көрсөтүш үчүн жаралган эмес. Мен дагы айтайын, жалпы эркек аял затынын каягына карап кызыгат, бетиге карап кызыгат да. Бетиге карап кызат, аркадан көрдү, сонун экен, фигурасы гитара экен, чуурка бептеп алдыга жетти, мырк боло турганбызда сразу эле кайтып берет алчы. Түсүгө карайт дагы анан кызыгуу башталат. Ошон үчүн ошол кызыктырбайын, мен өзүм күнөөгө баткан менен бирге башканы дагы күнөөгө батырбайын деп туруп, ошондой бетини жабып жүрөбү? Алардан Аллах Таала ыраазы болсун, ошондой эжелерибиз, ошондой карындаштарыбыз көбөйсүн деп Аллах Тааладан сурап кетебиз.